Assalamu alaikum mekendeshler, amansızlar. Bugün 27 Mart, aybay sonun pagoda. Orozonun 4. günü, 5. günü uyje. Ben turgan şahar, ştat Salt Lake City degen, Tuzköl şaharı degen yerde. Ben onda çoğun maşina alıp geldim de. Dodge Ram, bu özü Kırgızlar oylu topkan maşina. Bu atı, Çin atı, Kırgızça atı Koçkorbay. Bu maşinanın atı. Koçkorday çoğun bolup tursa Kırgızlar ne de at koyun bilbey. Davay Koçkorday ile bir çoğun gün Koçkorbay olsun dep koygandan Amerikanistler kotorup Dodge Ram kılıp alışkanda. Hazır Mojaqta bu Koçkorbaydın dagı bundan dagı çoğun Koçkorlar turadi, Kisarlar turadi, ошолорду tartıp көргөзөm. Az maşinаны çürgönden көрөсүz. Maşinasını berdik, aydap ketти. Alıp kirgeni. Men az sizlerge mына Monster'ды көргөзүп коюн. Bizde Kırgızstanda Tico'nu, Matiz'di, Fit'ti qanday жақшы көрсөңөр, bular da ушундай чоң машиналарды аябай жақшы көрүшөт. Көрөтасыңар, мына жакта бир кичинекей машина жок. Бүт чоң машиналар. Бир Mazda турат, бул дагы жаңы Mazda экен. Мынакей дилер центриге келдик. Бул Ford. Дөңгөлөктүн размерлерин карагыла, менде эле бар. Бийиктигин, асты. Бул американецтер парольду мында пароль колдонушат да. Эшигинеч култанып экен. Арты мында багажы жабык. Арт жагынан көрүнүшү. Аябай чоң монстр экенби? Бул эчтеке эмес. Мында дагы ушундай эле джип турат. Джип Wrangler деген, Rubicon деген джип. Американецтер аябай жакшы көрөт. Бул тоо ташка, мышка окшоп тырмышып чийип кете берүүчү машина. Мунун аркасында Ford турат. Ford Bronco, geçen gün ушундай Ford Bronco жүктөп келген, 4 эшиктүүсүн. Булар эми кичинекей эле машиналар мейли. Кичинекей эле машиналар. Силер мына машинаны көргүлө, мына Monster'ды. Monster'ды көргүлө. Чоңдугун, бийиктигин, сулуулугун, красавчиктигин. Алыстан бир көргүлөчү. Американецтердин гонкаларынан көрүп каласыңарбы? Ылай сууларды айдап жүргөндөрдү. Астын карагылачы. Не деген шумдук, не деген монда газовый дейбизби, масляный дейбизби, ушундай амортизаторлорду коюштурму? Рулевой рейкаларды жана башка. Бул дагы Ford турбинасы бар экен. Биз ушундайдын эле, бул 450 экен. 450 деп турат. Биз ушундайдын эле 350сү жана айдап жүрөбүз го. Дөңгөлөктөрдү караңыз. Дөңгөлөктүн размери. Каягында жүрөт размери. А мо жагында экен. 4350 26 экен. Кыскасы 26 экен дөңгөлөктүн размери. Мо жанында Ford кичинекей болуп калат экен Bronco. Кече күнү ушундай жүктөп келдим. Онда дагы бирөөсү турат. Бирок бааларын билбейт экен. Баалары жазылбаптыр, машиналар култанып экен. Мына тоо борунда Алатоонун жээгинде турат. Мен өзүм машинам арайындагы ремендеримди жыйнап жол тартайын. Salt Lake City деген жер экен да. Мына тоолорду кара. Сонун тоолор экен. Тоолордо карлар бар экен. Тоонун боюнда эле экенбиз биз. Мына жерде мында генераторлор бар экен. Ветер генератор беле кандай эле ушулар бар экен. Деген бул Тузкөл деген Тузкөл шаар экен. Ошол жерде көпчүлүк элестетип калат, американыча шаар болсо керек, тоо таш жок болсо керек, перевал жок болсо керек депчи. Биз Amerika'da da perevaldar var. Amerika'da da pereval, yollar muz, yollar jaman yollar var. Bakı oңдолуп аткан yollar, yamalar var. Evet, şunday. Tamam, vetere generatorlar var ki. Жолдун эле боюнда экен. Көпчүлүк учурда нефт казгандар дагы жолдун боюнда эле болот. Нефтини дагы коргон кылып тосуп коюп бекинип алып казбайт да, жолдун боюнда эле казып аткандар.
тоонун боорун тоону бойлоп эки тоонун ортосунда кетемин. Жолдун оң жак бетинде кар бар, сол жак бетинде кар жок. Оң жагы кыш, сол жагы жаздык. Күнгөй бетинде карлар өркөттүр. Сонун жеркен. Ылдыйда, оң жакта парапеттин ылдый жагында ылдыйда экен. Поезд жол турат, поезд кетет да ошол жакта. Үстүндө биз кетебиз. Биз дегенде силер, мен, чогуу, Рем, Кочкорбай болуп жаңы эле мен бир видео тартып койдум эле. Бул Рем деген бул Кочкор деген сөз да. Бул Кочкордун башы дагы турат эмблемасындачы. Аны ойлоп калдым. Баягы өткөндө Justin Pereo ошо Гейджи, Justin Гейджини кыргыз экен деп кенжебекти аттар эле го. Ошосуңар бул дагы мына Dodge Ram кыргыздар ойлоп чыкканда мына чоң дөңкөйгөн машина болуп турса, атын ким коюлду дем, Кочкорбай бар экен го дегем. Кочкорбай коюлду деп. Кочкорбай коюп койушкан да. Американецтер анан бизден буну урдап алгандагын Кочкорбай дегенди перевод кылып туруп Рем деп которуп алган да. Ошентип Рем болуп калган. Болбосо кыргыздар өзү көп нерсеге башы жетет, көп нерсени ойлоп чыгарат. Бизде неме жок да, поддержка жок да, финансы жок. Болбосо өзүбүз эле чыгарып салмакпыз. Башкасын деле. Мына мен силерге дагы бир өткөндө мен бир видеомдо комментарий жазып туруп, жолдо кетип баратканда сүйлөп кетсең депчи, бир историяларды айтып кетсең деп. Мен силерге Toyota'nын историясын айтып берейин. Менин баягы уккан мага жеткен маалыматтар боюнча Toyota фирмасы Америкага выставкага өзүнүн машиналарын саткан алып келиптир. Саткан алып келиптир дагы, анан кийин выставкага койсо эч ким албайт экен да, машинасына эч ким кызыкпайт экен. Toyota малолитражка жеңил желпи кичинекей машина экен, аны ойлонуштур булар. Ушундай чоң Америкада биздин Toyota'га эч ким кызыкпаган. Себеби эмнеде? Көрсө себеби булардын объемдору кичинекей экен дагы, Toyota'лардыкы кичине болот экен дагы. Кичинекей объемга американецтер кызыкпайт экен. Бир штаттан бир штатка барыш үчүн жолдор алыс, узак жолдорго чыкканга мында чоңураак машина керек, объему чоң, чарчабайт, жолдагы арыштуу болот деп булар чоң машина экен. Анан ошондон булар Toyota'нан кийин Toyota Tundra деген ушундай машиналарды чыгара баштаптыр, объему чоң машиналарды чыгара баштаптыр. Анан американецтер акырындап сатып алып баштаптыр да. Ушундай достор. Анан дагы силерге мындай эме кетип атканда бир мындай сөз. Биздеги Кыргызстандагы жол ушундай эле жол, могу эки тараптуу жол экен. Бир тараптуу эмес, эки тараптуу. Полосанын сол жагында встречный келет, каршы тилкеде биз бул жакка кетебиз. Бир тараптуу. Кыргызстандын жолу ушундай жол. Bizde ne için avariya көп? Bizde көбүнчө суктап кетет, жолдон чыгып кетет, башка болот. Мындан карагыла жолдун оң жак бетинде ак полоса. Ак полосанын бул жагы мына мен азыр кичине полосадан чыгайын. Мына үнү угулуп атат силерге. Бул ошол ушундай менден өзүмдүн сулчамда да ушундай болуп атат. Кээде ушундай чарчаганда күндүзү дагы көзүң илинип кетет да. Анан жолдон мында чыгып баратканда дуңдугунда ойгонуп кетесиң да деп чыгасың. А жолдун мына встречный дагы. Мына көрдүңөр? Встречный дагы мына сары полосанын асты ушундай асфальт мындай быдыгыр деп коелу, мына ушундай асфальт. Ошондо өзүңө келечөсүң да мында. Мен кече жакында эле келеттим. Даже мен телефондо сүйлөшүп жаткам. Мага айтат эле бирдемени. Мен угуп келетип көзүм илинип кетти. Анан мында жолго чыгып кеткенде мында болуп кеткен ойгонуп кетти. Тур деп кеткенде ойгонуп кеттим да мында. Ушундай случайлар өтө көп. Мына бизде Америкада иштеген тааныш балдар, коллегалар менен сүйлөшүп калса дагы айтат, көзүм илинип кетти. Багы дырлага чыгып кеткен ойгонуп кеттим депчи. Ошондой бизге ушундайларды жасаса болот. Мына көрдүңөр, Кыргызстандыкына окшогон эле жол. Асфальттын сапаты жакшы да, калың. Анан бул жерде деле жаман жолдор бар, ямалар бар, башка бар, бирок көбүнчөсү жакшы. Анан бир тараптуу жолдор менен бир тараптуу жолдор бар да, ал жолдордо экинчи тарап встречный менен бул биз жүргөн жолдун ортосунда бир боштук бар, ал 10-15 метр боштук. Кокустан встречный ойноп кеттиң, уктап кеттиң, жолдон чыгып кетчү болсоң, ошол боштукка кирип кетесиң да, баягы мындай жатканда газонго, чөпкө, ошого тосмо менен тосуп койсо ошол жака кетип каласың. Встречный сүзүп кетпейсиң. Мен азыр кетип бараткан бул кичинекей эле бир жол.
Ошон үчүн бул эки тараптуу жол. Эки тараптуу болсо дагы сапаты жакшы. Знактар ар жерге мындай жол эрежелери менен сактаганга коюлган. Аябай жакшы да, мында ыңгайлуу. Эми Америка бул дүйнөдө мощный держава текпек. Бирок Америкадан дагы кембагал мындай эле мамлекеттерде жолуна көңүл буруп мына чыгып кетип аткан перевалды мен туннелге жетейин деп калган жерге окшоттум да. Туннелге жетейин деп калган перевалга окшоттум. Ушул жерлерде деле муз болот, кар жаат, сеп тагат, жолго туз чачат, авария болот, башка болот. Бирок уборка тез кылып, аябай туз көп чачат да. Тез уборка кылып турат. Кылбаган жерлери да бар экен. Эми Америка чоң да, ар штатта ар кандай уборка кылат. Бизде деле Ошто жакшы караса, өзгөндө жакшы карабайт, жолго көңүл бурбайт. Ошондой жактар бар да, кээ бирки жактар бар. Сразу тазалабайт. Кээ бирки штаттарга барсаң, түнү таң атайын деп тазалап жүргөн болот. Ар кандай жок. Мынтип тоолордун башына чыгып калдык. Жана Капчыгай менен чыгып отуруп, тоолордун башына келип калдым. Алдымда мына оверсайз кетип атат. Бул бираз чоңураак техникаларды ташыйт. Мындай көрүп атасыңар. Байрактарды чүпүрөк кызыл байрак байлап коет, чүпүрөк байлап коет. Алысыраак жүр менден деп билейди. Мен азыр ошо Солт Лейк Ситиден мен Колорадоға кетип атам азыр. Солт Лейк Ситиден Колорадоға чейин 410 майл экен, 410 миль. 1.6-дан көп эткиле. 100 километри, 100 майлы 160 километр болот. Ошондо 4кө көбөйтүп койсоң 640. Эми округлейт эткенде 700 километрге жетпеген жерге кеттим. Жакын эле бүгүн кечке чейин Озачарга барып калам да, буюрса. Ошол жактан Озду ачып, Озду жаап, анан эртең жүктү эртең менен берип, андан кийин эртең дагы жүк алып алып, башка штатка кетебиз. Ушундай мен Орозодо бир аз видео тартпай калдым эле. Аябай жаман погода, күн суук, камера кармаган эмес. Эшке түшкөнү эмне болуп каласың, шамал аябай. Тартпай калдым эле, чалып атышат тааныштар. Видео чыкпай калды деп, комментарийга жазып атасыңар, мына видео чыкпай калды, чыгарып эмне болду депчи. Кудайга шүгүр, тынччылык баардыгы жакшы болгону ошо бир аз Орозонун алдында кичине тыныгуу. Бөлөк шаарларда жүрдүм эле, ал жактарда кичине суураак жактарда. Мына азыр могу жакта эле мондай суук көрүп атасыңар. Бул мындай заводдун бир лентасы экен. Ушундай жолдору тегиз, таза, обгон кылганга мүмкүнчүлүк бар. Встречный келип калбай, встречный өзүнүн жолунда жүрөт да. Ошон үчүн жакшы. Кудай буйрса үмүт кылайлы, жакшылыктан үмүт үзбөйлү. Бизде дагы жакшы эл башчылар, жол башчылар келип, жебеген, ичпеген элим жерим дегендер, элге жерге күйгөндөр, бул дүйнөдө канча байлык топтосо деле көрүнө көтөрүп кетпегенине көз жеткендер келип калса, Кудай буйрса, бизде дагы ушундай жолдор салынып, бизге дагы ушундай жакшы условиялар, мүмкүнчүлүктөр болот. Көрдүңөрбү, знактар жүрөт, канча менен жүрүш керек, канча километрден кийин эмне келет, баардыгы жазылган. Бизде болсо жок, тоонун башында деле бар, башканын башында деле бар. Анда болсо менден обгонду кылды. Эч кимге мешайт этпестен подъемго чыгып кетип атабыз азыр перевалга. Эч кимге мешайт этпейсиң, жакшы. Арка жакта Dodge RM келет атат, Кочкорбай келет атат. 1,5 миңдей экен. Dodge RM азыр өтөт. Бул дорожниктер экен. Үстүндө мигалкасы бар. Же азыркы окшогон оверсайздарды сопровождение кылган ушундай машиналар. Бул Джеймс экен, Джеймс. Бул жакта маселерге как раз көргөзүп коеюн. Мында полицейский турат. Тоонун башында. Эч кимден бекинбей, даракка бекинбей, ала палкасын алып жолдун ортосуна чыгып алып турган жок. Болгону радарды коюп отурат.
Түптү жолда деле эч ким правиланы бузбай эле бардыгы өз жолунда кетип баратат. Окус катуураак келген болсоң, скоростуң ылдам болуп көп скоростта келсең, өзүнүн өлчөмүнөн ашып кетсең, кууп келип кармайт. Мына штрафын төлөйсүң. Знактар бар, бардык жолда. Бизде болсо бекинип туруп алат, знак жок, ана жок эле знак бар бул жерде. Сен мынчада жүрүшүң керек эле дейт. Бийик жаарлардын боюнан өтүп баратам. Спортивный жана форсаждагы машиналар өтүп баратат. Ал жерге токтоп адамдарына сол жак бетте жүрүшөт. Сүрөткө түшүп, бирдеме кылып жүрүшөт анда. Камералар бар экен. Кытайлар экен. Мындай жерлерге сүрөткө чыгып атыштыр да. Жардын бойлоруна карама, жардын бойлоруна. Бул жакта да перевал бар экенби? Азыр ылдый түшүп баратабыз, жана чыгып бараттык эле. Азыр ылдый түшүп баратабыз. Balon жарылып калыптыр мына жакта. Ананда бирөө элик туруп кетиптир. Эликтир айылы жатат. Уруп кетсе токтобой эле кетип кала берет. Жолдун жайында андайлар толтура жаныбарлар, түлкүн уруп кеткен, жана коён уруп кеткен, индюшка, жапайы каз, индюшкалар көп да. Жапайы каз, индюшка, элик, ушундай кайырендерди уруп кеткендер аябай көп. Малдарды уруп кетпейт, себеби огородто тосуп койгон жакта малдар чыкпайт окшойт да. Трассалардын бойлору полный тосулуу. Мына жерге баягы туннелден чыккандан кийин, же болсо суу самыры түшкөндөн кийин токтой турган жер. Токтоп бир аз салып. Көк магасман. Погода аябай сонун. Күн суук эшикте. Күн чыгып турган менен. Жарлар. Сонун жарлар экен. Өзүм көрсөм, силер да көрсүн депчи. Келбей албагандар көп да, мүмкүнчүлүгү болбогондар. Келебиз деп жүргөндөр, келсеңер буюрса көрөсүңөр. Келе албагандар жок дегенде ошол телефондун ар жагында болсо да көрүп койсоңор, Американын жашоосун, жерин, элин примерно элестетип каласыңар да мындай депчи. Көпчүлүгү сурап каттым. Пикап трак айдаган кандай права керек, бу керекпи депчи. Мен прямой эфирлер киргенде дагы видеолорду айтып атам. Эч кандай Кыргызстандын правасы, Россиянын правасы жарабайт деп. Машина өтүп кетсе, не айла болду дедиңер. Жамбаштан Баковойдон тартаткан болчумун да. Мына жерде үйлөр бар экен. Бирок чирип калган үйлөр бар экен да. Таштап атып кетип калган окшойт да үйлөрдө. Элдер жашайт экен, машиналар турат. Илгерки тракторлор бар. Тракторлар. Илгерки машиналар турат. Мен Вестейшнге кирип кетип атам азыр. Мына трактор бир аз пробка болуп калды. Себеби бул жерде Вестейшн бул тараза. Ушул жерден жүгүң оор болсо, жеңил болуп калса деле кээде карап туруп, текшерип, бул жерде азыр барганда светофор күйөт. Жашыл күйсө чыгып кете бересиң. Кызыл күйүп калып стоянкага көргөзүп, стрелка ошол жака күйсө, стоянкага токтойсуң. Документтериң полный текшерет. Фараңы, поворотник, тормоз, трейлердин тормозу, жүгүңдүн документи, канча килограмм чыкты, полный. Мына встречныйда дагы кирип кетет, көрдүңөр. Бош трактор дагы кирет. Себебинде жазып коет. Көргү жактарда баягы
коммерциялык автоунаалардын оор жүк ташуучу унаалардын баардыгы кирсин депчи. Ал жерде жүгүң жогун кирбей эле кой деген жазуу жок, ошон үчүн баардыгы кирет. Биз эми азыр кирип кетип атабыз. Кээде бизде ушундай учурлар болуп калат, эми кирбей койгонго туура келип калат да, баягы жүк оорураак болуп калат. Аны кирсең кармалып каласың, бекер эле штраф жазып берет. Кудай сактасын деп анан кирбей коебуз. Азыр эми мен не кылып атам? Кирип кетип атам бул Вестейшнге. Азыр көрөбүз, Кудай буйрса, жүк жеңил эле. Таразага түшөбүз. Көпчүлүгү сурап калат, Америка Таразаны кантесиңер, Вестейшнге киресиңерби, кирбейсиңерби депчи. Киргенде киребиз, жүк азыраак учурда, бош учурда ушундай киребиз. Анан башка учурда жүк оор болуп калса кирбей койгонго туура келет. Кудай сактасын, Кудай кечирсин деп. Качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт дегендей. Кудайды сактасын деп кирбей коебуз. Азыр эми Кудай буйрса жүк жеңил эле. Болгону пластмассовый турбалар. Мына көрдүңөр алдыда. Көрүнөт болуш керек силерге. Мына ылдыйдан неме да. Мындай курбойн. Мына көрдүңөр неме. Тараза ушул азыр акырын Таразага токтойбуз. Мына жерге токтосок, анал жерде чыга бер же чыкпа деген жазуу чыгып калса. Ана көрдүңөр бизге болгону 7000 Мага 7000 канча чыкты. Аз эле. Светофор жанып турат, өтөдө. Чыгып кете бер деген белгиде. Ошого чыгып кете беребиз, буйрса. Ушундай достор. Вестейшнге кирген учурда киребиз, кирбеген учурда кирбейбиз дегендей. Кирбей калсаң кокустан артынан кууп барса балдар төлөшүп атышат, эң эле аз дегенде $500. Алды $5000 чейин штраф төлөнүп атат. Ал жерде бир эле штраф эмес, 2-3 штрафты бир жазып берип атат. Тикет деп коет, 2-3 тикет берип атат. Биринчиси весиң оор чыгып калгандыгы үчүн, экинчиси дагы эмне болгон үчүн, анан качканың үчүн деп отуруп, ар бири $1,5-2,000 болуп отуруп $5-6,000 болуп кетет. Же болбосо 200-300дөн жазса эле $5-600 болуп кетет. Ушундай болот да. Ошон үчүн Кудай сактасын деп кээде кирбей коебуз, оор болуп калса. Жүк оор экенин өзүң билесиң да, Таразага чөсүн. Кээде кирбей калабыз. Кирген учурда азыр көрдүңөр өзүңөр. Кирген учурда киребиз. Ушундай. Жана там бери 1 саат жүрдүм, жол жүрдүм, 1 саат жол жүрсөм, ээн талаан келип калдык. Чөлгө окшош эле. Бир мындан да бийик дарак жок экен. Керилген тоолору жатат. Адырлар, бир дарак жок экен. Бул жактарда. Мына бир тоону жарып өтүп баратабыз. Күн жылуу экен, эште футболка жаап жүрсөң болот экен. Бир аз шамал түшүп турат. Дагы мындай эки тараптуу жол экен. Азыр эле могу жерден көрдүм, мына тоолор көрүнүп атпайбы? Ушунун боорлорунда бизде ат жолдору болот экен, ичке ошондой жолдор бар экен да. Ошо мотоцикл менен көп адамдар жүрүшөт. Ошол жээгинде тээп тоого тепкени жана көрүнөй мотоциклдерди жүктөп келиштир да. Азыр да велосипедин жүктөп өтүп кетти го, ошондой болуп туруп жүктөп артына ошо мотоциклдерди жүктөп келиштир. Ал жакта дагы ошо тоонун борунда, адырдын кырында баягы эшек жол деп коет, ат жол деп коет, кичинекей ошондой жолдордо не кылыштыр, тээп жүрүшөт. Ал жактарда тоолор кызыл го я, кызыл тоолор экен, жаарлар. Сон болсо керек. Üstünden birine мотоцикл менен тээп жүрсөм. Бул жактарга келе экенмин, биринчи жолу келип атам, мына жолго биринчи жолу жүрүп атам, ушу жол мененчи. Американы почти кыдырып эле бүтөйүн деп калдык, бирок бизде көрбөгөн жерлер да көп да. Куданын кудурети да, мындан карасаңар, Кудайдын кудурети. Кандай кылып тизип койгон.
birdemeге окшоп кетет экен. Кызыл тоо. Жана жолдун боюнда таштар турат. Чоң таштар. Жана кол менен баягы кичинекейинде тиз ойнойсуң го, ошондо тизип койгондой болуп турушат. Кыры чыгып жөн эле. Ал жакта кара. Кыркып койгондой. Кыркып ойногондой. Шунун борунда да үйлөр бар экен. Ал жакта көрүнөт, жашайт экен. Алдында машиналар турат. Бүгүнкү видео жүктү көрсөтпөй эле силерге жолдорду көрсөтө турган болдум мен. Силерге тоо ташты көргөзө турган болдум. Баке, как раз на велосипедтерди артына байлап алышып. Көрүнбөй калды ошо. Акты ойду доону көрсөтүп жакшы деле көрүнбөй калды го же. Түзүк эле көргөзүшкө аракет кылып атам. Көрүнбөй калбаптыр. Анча-мынча. Кызыл чопоо эмне эле булар? Анда жүрөт мотоциклчилер дагы. Корнео мотоциклдерин минип алышып адырга чыгышат экен да. 90 хайвей менен кеткенде дагы аябай сонун. Ал жакта бирок природасы жакшы мындай. Жөн эле бир бош адыр эмес да, жөн эле таш зоо эмес. Ал жакта баягы биздикиндей сон болгон арчалар менен тоолор да. Бул жакта ушундай экен. Таш экен, жөн эле кызыл таш. Бизде да ушундай таштар бар, ушундай экен. Колесо коюп алышып эле. Мында бир эле пешком жүрөт. Кыдырып. Мына жерде гостиница бар экен. Алдында ушул жакка келгендер жашайт экен да. Ушул жакты көргөн туристтер да көп келет окшойт да. Тоonu ташты кыдырып чыгып көргөнү. Гостиницалар бар экен, сон. Жашай турган гостиницалар. Тоонун арасында гостиница салып коюштурду. Көргөн адам. Чокка коюп койгон ташты карагыла. Чокка коюп турат, жөн эле адамдын башына окшопчу. Мындай домна колесо сүйрөп алгандар аябай көп экен жолдо. Мен жүктөп келаткан жүк мындай турба. Мындайлар. Мына үстүгө канатный дорожка экен да. Мына жерден чыгып кетет экен. Канатный дорожка. Түшүп келет. Ödege çıkat eкен. Mana жүрөт. Кичинекей балдар менен велосипедте. Кичинекей бул. Жактар. Кадимгидей эле айылга гостиницалар экен көбүнчөсү. Бул жака туристтер аябай көп келет экен. Туристский зона экенде тоо ташка кызыккандар, баягы көрүнүп
велосипеддер менен, мотоциклдер менен ойногону көпөйүшөт экен. Атай акырындадым мен силерге мына үйдү көргөзөйүн депчи. Тоонун эң чокусуна үй салып алыптыр. Мыналар гостиница экен. Мыналар гостиница экен. Ана тоонун чокусуна үй салып алган. Шапма. Гостиница беттери жолдун чекелери гостиница. Мындай машиналар менен тоо ташка чыга турган машиналар менен жүрүшөт. Ушундай мен кече күнү алып келген машиналарда ушундай дөңгөлөктөрү чоң машиналар ушундай жактарга минет өңдү. Атам замандагы техникалар бар. Ятадагы сорген тоонун үстүндө. Замбректер бар, замбрек, поезд катары бар. Мындай байктарды айтып атам да, мен байк дейм, не дейт эле. Прокатқа береді ма? Жолдың жекесінде. Прокатқа береді екен бұларды. Үстінде байрақтары бар. Амна машиналарды деле прокатқа беріп тұр ғой, тізіп қойып тұр. Джип Гранд, Джип Рубикон. Ол жақта да береді екен кәсін немеге. Бұл джипті Toyota 80-дер ғой. Toyota Land Cruiser 80. Арендаға береді екен. Алып, тоодашқа чыгып ойнап келесин. Болды. Көчөдө адам көрүнбөйт, өткөндө сурап аттыңар эле го, мына адамдар жүрөт. Ушулар сурап атасаңар. Адамдар пешком жүрүшөт. Мындай жүрөт, баласын жетелеп. Отуратынан да бирөө. Көрүнүп мотоциклдерин жетелеп алып. Adamlar köşede жүрөт. Adam жүргөн жерде жүрөт экен. Биз жок жерде жүргөн окшойсуздар менен чоо. Бuyakta turistler көп экен да. Ошон үчүн жолдун жээгинде адамдар көп. Башка жактарда жок тиктер. Башка жактарда жок. Boylап кететкенбиз дагы ал жерден. Кичинекей прицептер дейт, чөп ташып, ушундай мал ташып, ушундай иштерди кыла беришет да булар. Кичинекей аңтара турган прицептер да бар да, самосвал прицептер бар. Пикаптар менен ушундай иштерди кыла беришет. Не экен? Эле? Полицейскийлер экен. Кайда кетип аткан? Мен камерага кармап кеткем, жакшы. Көрбөй калды. Көрүп калса. Штрафсынса керели. Көрсө деле кызыгып тартып аттыр деп индебес бекен, а? Ким билет? Ким билет? Ушундай жанагы биз аркада өткөн жактар бүт ушундай тоо таш экен. Ал жакта туристтер аябай көп экен, аренда машина, аренда гостиницалар, жанагындай байктар, мотоциклдер, төрттөңгөлөк квадроциклге окшогондор бүт берилет экен. Ошону тоо таштарды кыдырып, экскурсияга чыгып, айланып келчүгө эс алганга ыңгайлуу жер экен да. Шаарда жүрө бергенде тоо ташты көрбөгөндөр келип тоого кыдырып чыгышат да, кызоолорго. Мунун тарыхына кызыгып, шаарда эле жүрө бергендер. Ушундай достор, мен жана айтып өткөндөй бул видео силерге жүктүү эле көрсөтпөстөн ушундай жолдогу нерсени көрсөтүп калдым. Таштарды төртүштөк экен, квадрат каралы. Сон как будто баягы адам кыркып койгондой, тоба Кудайдын кудурети.
Бүт ушундай экен. Алдыда дагы полный. О, крыша. Тоонун башында, адырдын башында үй бар экен. Ошол жака дагы машина чыгат экен, жол бар, жол турат. Америкада бүт эле бийик здания, бүт эле жанагындай кинодогудай үйлөр деп ойлоп калсаңар мына. Ал жакта, ылдый жакта вообще калаты таштар бар экен. Ал жак ылдый. Неме ылдый болсо жаар экен. Мына дыр деп аткан ушу жолдун ортосундагы неме да бу, дырылдак. Жолдон чыгып кетет, чыгып ошол жака жүрсөң ошондой болуп атат. Поворот дегенден алып ошол жака чыгып атпайбы? Мына чукул эле куюп койгондой эле таш го. Куюлгандай эле таш. Тобай, Кудайдын кудурети. Ошо таштын бооруна жазып койтур. Не деп жазып койгон өчүп кеттир, жакшы окулбай калыптыр да. Жазып койтур. Рестория турбайбы жана. Азыр эс ала турган жер. Токтосок болмок экен. Токтоп могу таштарга бир чыгып келсек болмок экен. Таштарга чыгып келсек болмок экен, мейлем. Ташка чыкпай жүрдүкпү, чыкпай эле кете берели. Убакытты кетирбестен. Аз эле аны дагы 2 күн айдабастан кечке чейин айдап жеткирип иштейм. Ол жакта жеңил машиналар экен. Сутанасың сонун жерлер бар экен. Эми адыр таш көрбөй жүргөн эмеспиз го, көргөнбүз, бирок бул таштар башкача таштар экен. Жана эле куюлган таштар. Адам башына кийдирип койгон допуга окшогондагы таш экен. Курук эле чөл экенде эми эле 1 метр 2 метрлик болгон дарактар пайда боло баштады. Буга чейин жок болчу. Буга чейин жок болуп атканда. Кудайдын кудурети. Аябай узарып кетти. Силер ошо сериал көргөн, кино көргөндөй эле жарым сааттык видео болуп кетти окшойт. Ар жерден 2-3 мүнөттөн тарта берип, бир жерде эле тарткан жокмун да, ар жерде тартып атам да. Ошолордун баарын кошкондо жарым саат болуп кетти окшойт да. Силерге тоо ташты көргөзөм, жолдорду көргөзөм депчи. Элем бекер отурганда бекер. Вакыт болсо көрүп коет да. Жакса класс басып коет. Карайм, бир 3-4 миң, 5-6 миң просмотр болуп атат көрүүчү. Анан 300-400 эле лайк болуп атат да. Анан жото элдерге кызыктуу эмес окшойт, тартпай эле койсом деп калдым. Кайра бардык эле баса бербейт, унутуп калат көргүлөрү. Шунакай сиздер достор. Мына ноутбуктун койгон жери тыкылдап атат. Не тыкылдап атат экен деп силерге угулуп атабы, угулбай атабы? Билбедим. Таглабы тоо ташты көрбөй жүрдүңөр беле, мен кыскартайын дагы жеткенди көргөзөйүн эми. Эмесе видео жарым сааттан дагы өтүп кетип бекер эле. Кызыл тоолор экен, таштар, адырлар. Мен мындай пластмасса турба жүктөп баратам. Көрдүңөр. Жол жээгине мага окшогондор токтоп мына жер сүрөткө тартып атат, мына тешикти. Тешик аябай алыс экен. Жолдун биягына өттүк.
Адамдар издерді қаралы, аябай көп. Елдің барды ұшыл жаққа. Топ-топ. Шықсақ, бұл өкені мәға. Қаршықыр-маршықыр жеп кетпейді бе, я? Адамдар көп чатқан ғой бәқанна. Енді мына бұттар издер қақтан. Қазір дөңге шығамыз. Яқтан нелер бар екен? Kamerаны өшірбейлі қойын. Uzak болса, biraz uzak болады. Zaten мен қарап көрген жақтарын сілер де көресіңдер да. Охо. Мына жақтарға да басалшы. Долоно, мынауым не әлі? Қарышқыр жатса, мына ішінде. Үңгірдің ішінде. Үңгірдің іші. Жаңа Сылайман тауға шыққан сары. Шында алып чекесімен. Жаршап қалым. Şunca geldik. Yaka çıkmasak bolo. Özüm ne gizi. Şunday kontent tartayın da otqam. Piknikке çıqqanda ес алғаны барып, жақшы мындай туристер барған жақтарды барып, машина прокатқа алып, видео тартайын деп ойлап жүрмін да. Комментарийға жазып қойылып, не машина прокатқа алып, айдап, обзор қылып тартайын. Не машинаны обзор қылайын етіп болды. Сілерге көрсетшіме шылтауменен неге өзім дағы көрді мұны. Орысша жазып қойған жерге. Охо. Hazır. Nereye çıkamaz? Minton da kırayım. Kırsan canırıp olur kulak düşmeyeyim ya. Şamalgın. Ayo şamalgın. Arka. Yakıldı işken. Çıkıp etkesini. Arkadan şamal ayava giretken. Şamal. Bu katsanız gerek. Taşını görmeyin. Meyecekler atların yazışıptır. Siz günler yazışkan bu. İşte bilesen o var. Bilesem yazıp olanlar yazıp koştu. Ayttım mı? Жүрекшілерімен аттарын жазып кетір. Мен daha bir жерге Қырғызстан деп жазып, Караекежі деп жазып қойын ба? Жүрекші. Караекежі Қырғызстан қылып үшіншіне жазып қойын ба? Онан башына çıkып берішім керек оқшайды. Ақа çalбасам керек. Çalбаймын башына. Мындайнан борына барып бір өз аға тілечі. Ама ақшамын біреу келейді. Тоқтап алып сіле көрсін. Алдағы блогер оқшайды. Қолдында камерасы бар екен. Емін дағылайды.
do'stlar. Hozir bundan tushib, barib turib, bundan barib Aljerga chiqishimcha chiqayin, ha. Şol жақта bir göreyli. Arkani gördük. Xuday buyursa. Bu başına çöpler ösüp turadi. Xudayning kudreti, shuncha cho'ng taş. Qarag'la, taş bulçu. Cho'povi, qizil taş endi. Jana yo'lda ko'rayotganinglardaydi. Qisqasi. Men ham ildichayin. Ana aljakqa chiqayli. Men bu жаққа күндері kelavermayman da. Shuning uchun kelgan жаққа to'xtab turib, tushib qo'yish kerak. Qattiq kelayaptim ele de, o'tib baratdim ele, o'tib barib to'xtab qoldimdan. Avarika jag'ib turib, orqamen kelib to'xtadim. Emi. Opa. Bakın sarı taşlardan izlerdi qarag'la. Men hozir onaga chiqaman. Salam Kyrgyzstan. Thank you, bro. Yeah, no problem. Have a great day. Menden interview alıp men tartada. Great minds think alike. We have to stop and see the beautiful sights. Qaqtan gelding deb meni tartib atımı sırap hazır. Geçiraq tartib aldım. Well, Thank you, bro. take some pictures. Yes. Aziz, pleasure to meet you. I'm John. John, Yeah. John, thank you. Pleasure to meet you. Have a great day. Yes. Safe trip to Colorado. It's going to be beautiful. There's so many things to see. Yeah. You're going to love it. Thank you. Nice to meet you. John. Ne deydi? Colorado'ya getiyotam desem, Colorado ayabay sonun. Ayabay sonun qo'z jerdey. Bundağı bloklar tatken, bloger turibay, buldağıçı. Deme. Hazır qaqtan gelding de ekoz tanışıp kamerasını jag'ib olib, menden so'rabdi, qaqtan gelding, qaqa ketiyotasың, ne ish qilasan depchi. Ana men aytdim, shunday deb aytsam, deb. Ana men geç o'ylanib qoldim o'sha kamerani geç jag'ib qoldim da. GoPro 11 meni tartib yuradi, GoPro 11. Ayol son kamera. GoPro 11. Shunday do'stlar, hozir men açayım. Hozir mana bu yoqqa bir mashina kelib to'xtadi. Bu yoqqa turistlar o'tgan ketganlar ayabay ko'p kelishayotganda. Hozirgi Jones aytadi, men bitta Amerikani qidirib, shunday tartib juraman dedi, ekskursiya qilib hozir o'tib baratib ko'rib qoldim deydi. Aljerga chiqaylik. Men buni go'yle silyaptile, men kamerani jaqpay qolibman da, men go'yle silyaptile. Anan keyin kamerani jaqpapman qo'y deb qoldim da. O'shanda buni men tanishib, men hozir Aljakqa chiqaman desam, ayabay son qo'z ko'rinadi, Aljakdan chiqsang son deb men de hozir chiqaman deb qoldi. Xudoga shukr. Hozir bunaqa chaylichi son joylar ekan. Sizlarga da buyursin, nasib qilsin. Shul yoqqa kelsinglar. Yerlar bergan. Qaysilarmen chavzayman. Tayib ketmayim bu. Hop. Bitirmişim. Ya jargın. Ya çıkıp etkesin. Bu özünçele bir sayahat oldu. Bunun üstüne çök alsam çıkıp etmeyim ya. Zor gülü tura jaraka kemlanım ya üstüne. Çök alsam çıkıp etmeyim. Nantile taş koyacak traktorda. Qancha yıllık tarix var yer oldu ekan bu yerden. Tarixini izlesh kerak ekan bu taşlardanchi. Bu taşlardan qanchasi var ekan. Kelsinglar dem olasizlar, kelsinglar. Temel çıkmasak ko'p qoldi. Orozon gününde. Yani çağırıp attık ya. Bulacak attık haken. Dikka. John. Düşmanlar da çıkırgın boyunca. Çıkıp ettim. Beri kasayın ha. Lan üstümü yemasayın. Şerik olsun, sürüp geçsin.
Құданың құдіреті. Мына үстінде эле турат, мына таш. Охо, қырмен басып тайып кетсем, мына жаққа дың тоғылам, машина қарып қалам да. Қой, беқа баспай эле қойын. Басып көреренші қорқын, ұсынып қалсын деп тұрып, опа, чалынып кетесің да. Мұның тәгінде не ормағы? Оны жерге чейін бардым, не олады? Не олады шында? Ылдыйда бір өтір тартып қойса, севшерде отырғаның. Мәселе, борында, қоны отырғаның тартып қойса бір. Машиналарды пачкалап алып кетті. Пачка машиналар кетті. Biraz oturduk mı kırda. Akıl peştep. Anımın oylanıp. Hem koy keteyli, yol dolaylı. Kır gene iyi oldu şimdi. Akılın şu kadar şamalda olu da. Kulap ket ona giyin. Sağım olmasın. Onun başına çıkırgende son bulmak. Cenabı байктар менен, мотоциклдер менен, велосипедтер менен ошол жактарга барып, ушинтип келишет да. Аны дагы эки чыгып баратат. Ошо токтоп чыккандар. Чыгып, таза абада, өдөдөн бир карап, мына жагы башың айланат экен. Өзүм бийиктиктен корком деп кой, бирок парашюттан секирейин деп атам. Paraşütмен, самолетменен 4000 майл 4000 майлын қанша болат? 400 майл ошо. 400 майл. Ушундак ошо. Чыгылып, айтты эле унутуп калдым. Бийиктиктен секиреп, балдар секиришти эле. Мен да жана кызыгам да. Өзүм корком бирокчу. Секирейин деп ниеттер бар. Иншалла. Kırga var, börelçi kırga. Barba ya canım 5 gün ölüp kalasın diye aytatsınlar gerek. Ona taşqa düşe koysan düşüp ketкен мына taş. Üstüne düşe koysan sen men qo'sha düşüp ketken ылдый жоқ турбай, жөн эле турат. Когул эми, кеттик эми. Секин мына жер менен секин түшүп кетели. Болор эми. Oyunun azı жақшы, ойнауынға дағы жақшы дейді. Аз мерге секірсем жүгіріп кетем да мына қанта менен. Қанта түшем. Қатыр. Түшіп алдым. Мына жақ менен дағы бір барып өте элем. Биздин саякаты узакка чозулуп кете турган болду. Мына жакка барып келдик. Мынанын башына шешкелди. Жақсы. Болот. Жоқтан көрі жоғары. Жөн өткет қанша деген жерлерден өтіп кетем менше. Қараған мойынша қату келіп қаласың да. Тоқтауыңға болбай тұрған жерлер бар. Қату келіп қаласың. Тоқтауға өтіп кетесің. И деп түн өтөсүн. Ансын өчі. Анан азыр күндүзү ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда кой. Токтоюндағы. Өзім эле көрбөстөн бир канча адамга көргөнгө себепкер болоюн деп токтоп калдым. Бир канча адам. Опа. Кайтып алайлы. Ötkönüde pick-up. Mına maşına. Plastmassa turbalarda çıktı alıp baratam. Sonunda donuna колес. Жанагы жолдун турбай пасап турбай жолдук жетти.
болуп кетти да. Азыр мына ал жерде бир трейлер тележка менен Нива жүктөп алыптыр да буга. Нива экен, эски Нива. Анан азыр элестеткиле, мен азыр 120 да кеттим аркасынан колоп, ушуну жакыныраактан тартып алайын депчи. 120 да кеттим аркасынан колоп. Аркасынан көрүнөт да Нива. Демек Q7 Q7 Audi Jeep Q7 ошо сүйрөп алыптыр Ниваны. Жетпейт ам, 120 менен кет. 120 менен кет жетпейт ам мага. Жаман каты кетти. Salam Kyrgyzstan.